Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Турдалы Кожоналиев менен жолугушуп, анын кызынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши боюнча так маалымат берди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Шүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө N+B деген жазуу жана крест болгонун жарыялап, милиция бул айтылгандарды четке каккан. Кийин кыздын сөөгүнө 2 жолу соттук медициналык экспертиза жасалып, анда маркумдун денесинде кыйноо менен жазылган жазуу аныкталган эмес. Бурулай Турдалы кызынын ата-энеси буга макул болгон эмес. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери жазаланып, 13 иштен бошотулган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми кылмышка шектүү Марс Бөдөшевге карата кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен козголгон ишти Жайыл райондук ички иштер башкармалыгы иликтеген. Ал 20-июнда соттун чечими менен ооруканадан чыгарылып, 2 айга камалган. Бурулайды өлтүрүүгө байланыштуу шек саналган Марс Бөдөшевдин ишин кароо 5-сентябрга, ал эми милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон ишти кароо 11-сентябрга коюлганы белгилүү.